1 мартына дайындалған шайлоону улантып, аяғына чейин чыгарууну. Четке калса сотко кайрылабыз. 7 миллион жалпысынан топтолгон. Ошону кайтарып беребиз. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүндө бир сыйра жаңылаш керек окшойт. Номер 13 шайлоо округу боюнча кайра шайлоодо талапкер катары Нуркан Койчуманова да катышып жаткан. Ал 300 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн төлөп, мындан тышкары өгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө да каражат жумшаган. Бирок 13 февралда БШКнын чечими менен шайлоо токтотулуп, мурда кабыл алынган шайлоонун жыйынтыгы тууралуу чечим өзгөртүлгөн. Бул тууралуу талапкерлер өгүт иш-чараларын жүргүзүп жаткан учурда гана кабардар болушкан. 13 күнү биз өзүнчө чыкканга жол ачылганда, силер сыяктуу эле, көпчүлүк эл сыяктуу эле биз деле ошо шайлоонун баягы токтотулгандыгын, мурдагы талапкерлерге мандат берилерин социалдык тармактардан уктук. Бизге БШКдан расмий кайрылуу болгон жок, эскертүү да болгон жок. Шайлоого үгүт иштерин жүргүзүү үчүн өзүнүн штабтарды ачканбыз. Үгүт материалдары, агитаторлор менен бүтүндөй өзүбүздүн каражаттарыбыз сарпталган. Толук кандуу шайлоого киришкенбиз да. Номер 13 шайлоо округу боюнча шайлоого катышып жаткан 12 талапкер Борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы чечимине наразычылыгын билдирип, расмий кайрылуу жолдошту. Алар өз кайрылуусунда БШКнын төрагасынан 1 мартка белгиленген шайлоону мыйзам чегинде кайра өткөрүп берүүнү талап кылышкан. Эгерде БШК бул талапты канааттандырбай, чечимин өзгөртпөсө, талапкерлер өз укуктарын коргоо максатында сотко кайрылышаарын билдиришти. Сиздерден төмөнкүлөрдү талап кылабыз. Биринчи, кайра шайлоону жокко чыгаруу боюнча кабыл алынган чечимди укуктук негиздерин расмий түрдө түшүндүрүп берүүнү. Экинчи, номер 13 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча 2025 жылдын 30 ноябрындагы жыйынтыгын жокко чыгарылган чечимин күчүнө калтырып, кайра 2026 жылдын 1 мартына дайындалган шайлоону улантып, аягына чейин чыгарууну. Биздин жана биздин шайлоочулардын укугу бузулуп атат. Кеткен чыгымдардан тышкары биздин материалдык, моралдык жактан дагы чыгымыбыз кетип атат да. БШКнын бизге берген жообуна карата кийинки кадамдарыбыз ошого байланыштуу болот деп сабырдуулук менен мыйзамга ишенип, БШКнын туура чечим чыгаранына ишенип, ошол эле мезгилде бийлик ээлери дагы ушуга көңүл бурат деген ишеним менен күтүп турабыз. Четке калса сотко кайрылабыз. Ал эми серепчилер БШКнын мындай кадамын сынга алышууда. Шайлоонун айланасындагы жагдайлар укуктук негизде толук иликтенип, андан кийин гана кайра шайлоо тууралуу маселе көтөрүлүшү керек болчу деген пикирде. Ошондой эле БШКнын акыркы чечиминен кийин комиссиянын курамын жана анын ишмердүүлүгүн кайрадан карап чыгуу зарылдыгы тууралуу пикирлерин билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы Шайназаров тынчтык баш болгон бир топ адамдар күнөөлүү болсо керек. Акчаларын өкмөткө төккөнүн го эми өкмөт кайтарып берет ал эмесми. Бияктагы эмеге чачып жүргөн акчаларды ким кайтарат? Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүндө бир сыйра жаңылаш керек окшойт. Турмес кылды. Бул жерде күнөөгөр БШК болуп атат да. Кыргызстанда жогорку кеңешке мөөнөттөн мурда шайлоо 2025 жылдын 30 ноябрында өткөн. Номер 13 шайлоо округунда катталган мыйзам бузууларга байланыштуу БШК 3 декабрда атылган округдагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган. Ушул жагдайлардан улам БШК кайра шайлоо өткөрүү тууралуу чечим чыгарып, добуш берүүнү 1 мартка белгилеген. Кайра шайлоого катышуу үчүн 22 талапкер каттоодон өтүп, 9 февралдан тарта өгүт өнөктүгү расмий түрдө башталган. Шайлоо бул өзгөчө процесс. Убакыт тар, биз чечим кабыл алыш керекпиз. Ошонун негизинде биз ошо жогору мен айтып кеткен чечимди кабыл алганбыз. Албетте тергөө органдары, ички иштер, Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгы иликтөө жүргүзгөн. Ошол учурда алар айткан эмес. Айтылган эмес да. Ким тарабынан ошол видео байкоо уюштурулуп коюлган деп. Ал эми жакында Жалал Абад ички иштер башкармалыгы тергөөнүн жыйынтыгы менен күнөөлүү адамдарды аныктап, аларга айып угузулган. БШК 13 округда шайлоого катышкан 25 талапкердин 7 миллион сом төгүмүн кайтарат. Чечим бүгүн кабыл алынганын БШК төрагасы билдирди. Ал ошондой эле Бишкектин административдик соту номер 13 шайлоо округу боюнча доону карап чыгып, БШКнын чечимин күчүндө калтырганын кошумчалады. Мына 1 мартка коюлган шайлоону биз жокко чыгардык. Түшүнүктүү да, себеби биз ошо 30 ноябрдагы шайлоону жыйынтыктадык, жыйынтыгын таптык. Биз азыр баягы взнос 300 000 сомдон, мына азыр жыйында карайбыз, 7 миллион жалпысынан топтолгон.
ошону кайтарып беребиз. БШК 13 февралдагы отурумунда номер 13 шайлоо округу боюнча 3 талапкердин мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгаруу тууралуу арызын карап, натыйжада 30 ноябрда атылган округда өткөн добуш берүү өттү деп табылып, 3 талапкер шайлоонун жеңүүчүлөрү деп танылды. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.